Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху, урматтуу достор. Сабактар улантабыз, жин жана шайтандар ааламы. Сабактарда биз жиндердин жана шайтандардын нафстык тараптан, психикалык тараптан таасирлерин, зыяндарын айтып кетип атканбыз. Бүгүнкү ошол таасири, зыяны шайтан жиндердин ошол психикалык тараптан бул кайгы, капа, кыжалат, ушул нерселер менен шайтан өтө чебер жана бирден бир эң чоң бир куралдарынан деп эсептесе болот. Кайгы бул сүйүнүчтүн жана мындай бактылуу болуштун карама каршылыгы болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'анда айтат: «Иннаман наджва минаш шайтан лияхзуналлазина аману». Айтат Аллах Таала Кур'анда: сырдашуу бир гана шайтандан дейт. Эмне максат менен? Момун мусулмандарды, ыймандууларды кайгыга түшүрүш үчүн дейт. Кайгыртыш үчүн дейт. Ушул жерден анык болот, шайтан демек ушул кайгы, капа, кыжалат менен ыймандууга катуу бир соккуну жана зыянды алып келет. Бул алымдар айтат, негизи кайгы, капа, кыжалат бул жүрөккө пайда алып келүүчү нерселерден эмес дейт. Жана шайтандын эң жакшы көргөн бир куралдарынан ошол Аллахтын пендесин кайгыртып, ошону менен бирге эмнеге кайгыртат? Аллахка болгон жолдон, багыттан буруш үчүн. Анын ошол Аллах Таалага болгон багытын кертип кесиш үчүн. Себеп дегенде кайгырган, кыжалат болгон жана капаланган пенде жолунда токтолуп калат. Балким ошол токтолбой артка кетет. Себеп дегенде киши эч убакта бир ордунда турбайт. Же алдыга сылжып басат, же эмне артка кетет. Эч качан бир жерде турбайт. Демек, эгерде ошол шайтан аны жакшы билет жана ошол кайгы, капа, кыжалат менен ыймандууну жолдон тосуп, ошол жолун кертип, аны артка кайра кетишине, ыйманынын түшүшүнө эмне аракет кылат. Демек, кайгырган киши ыйманы төмөндөйт. Кыжалат болгон киши ыйманы төмөндөйт. Ошону менен кайра эмне калыбына келип, кайра Аллахты көздөй багыт алыш үчүн, мындайча айтканда, дагы бир чоң бир энергияга муктаж болот. Буну шайтан жакшы билет жана ошон үчүн ушул куралды, ушул нерсени өтө катуу жана чебер колдонот. Хадисте келет, Муаз радиаллаху анхудан, Муаз радиаллаху анхуну пайгамбарыбыз Йемен жергесине жөнөтүп атканда, ошол йемендиктерди динге чакырганы, даватка жөнөтүп атканда, мындай деп айтат. Пайгамбарыбыз Муазга: "Я Муаз" дейт, "балким сен ушу жылдан кийин мени көрбөй каласың" дейт, мени менен жолукпай каласың дейт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз өзүнүн бул дүйнөдөн кетишине ишарат кылып айтып атат. Балким ушул жылы мен бул дүйнөдөн кайтышым ыктымал деп атат. Ушу сен аякка барып келгенче мени көрбөй калышың ыктымал дейт. Мындайча айтканда, келгенден кийин айтып атат пайгамбарыбыз: менин кабырымды гана көрүшүң ыктымал деп атат да. Ошондо Муаз ыйлайт. Пайгамбарыбыз менен ошол ажырашына кайгырып, анан ыйлаганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Э Муаз, ыйлаба" дейт. "Ла табки я Муаз" дейт, ыйлаба дейт. Себеп дегенде дейт, бул ыйлоо дейт, кайгыдан келген ыйлоо бул шайтандан дейт. Демек, шайтан ушул жүрөккө кайгыны, капаны, кыжалатты салып, бул нерсени эмне
кишини ошол астыда Аллахтын жолунда болгон чоң иштерден тосуп коет. Жана билип алыш зарыл, кайгы капа кыжалат бул дагы өзүнүн орду бар. Бул чактар менен ажыратылат. Кайгыны билебиз биз эмне? Киши кайгырат өткөн нерсеге өкүнүп кайгырат. Демек өткөн нерсеге ошол кайгыруу бул дагы шайтандан, ал эми капаланат болуп аткан нерсеге, болгон нерсеге капаланат. Мына азыр болуп атса бир жүрөгүнө жакпаган ошол тагдыр менен болгон нерсе эгер болгон болсо ошого кайгыра берет. Үчүнчүсү кыжалат болот эмне? Боло турган нерсеге. Демек дайыма жакшы ойдо, жакшы пикирде болуш керек. Эң негизгиси Аллах тууралуу. Өткөн нерсеге эч качан өкүнбөш керек. Кыргызда баягы сөз бар, өткөн ишке өкүнбө деген. Ал өттү кетти демек эмне? Сенин тагдырыңа жазылган экен, жана бул нерсе сени өтүп кетпейт болчу. Ал эми болуп аткан нерсе менен сен күрөшүп аракет кыл, жана капаланба. Ал эми боло элек нерсеге кыжалат боло бербей эч убакта. Себеп дегенде боло элек нерсе Аллах Тааланын колундагы нерсе. Жана сен Аллахка толугу менен тобокел кылып, иманыңды жогорулатып, имандын тамырын жүрөгүңө терең отургузганга аракет кыл. Себеп дегенде ошол келечектеги, ошол сен корккон нерсе эгер келе турган болсо, ошол убакта иманыңдын тамыры эгер жүрөгүңө терең отуруп алган болсо, ошол сыноолор, ошол иман деген жүрөктөгү дарагыңды эмне тамыры менен жулуп салбаш үчүн. Демек, бүгүнкү сабак ушул шайтандын бир зыяны тууралуу болду. Бул кайсы экен? Бул ошол Аллахтын пендесин жүрөгүнө кайгы капа кыжалатты салуу менен Аллахтын пендесин Аллахка болгон багыттан эмне тосуп, аны жолун кесип коюш. Адаттагындай бүгүнкү дуабыз ушул сабакка тиешелүү шайкеш дуа. Бул дуаны ошол кайгы капа кыжалат убагында айтса, албетте ушул себеп менен Аллах Таала жүрөгүндөгү кайгыны, капаны, кыжалатты кетирет. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимди кайгы же капа же кыжалат баспасын дейт, ошондо мына бул дуаны айтса дейт: Аллахума инни абдук, ибну абдик, ибну аматик, насияти биядик, маадын фия хукмук, адлун фия кадаук, ас'алука бикулли исмин хуа лак, саммайта бихи нафсак, ау алламтаху ахада мин халқик, ау анзалтаху фи китабик, ау иста'ثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع القلب ونور الصدر وجلاء حزني وذهاب همي деген дуа ушул жерден токтойт. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким ушул дуаны айткан болсо дейт, ошол кайгы капада, кыжалат акыбалында Аллах Таала албетте ошол кыжалаттын кайгысын жана капасын кетирет дейт. Жана эмне? Анын ордуна сүйүнүч менен толтурат дейт. Ошондо сахабалар айткан экен, сурашкан экен: Аллахтын элчиси, демек ушуну жаттап алыш керекпизби дегенде, пайгамбарыбыз айткан: албетте жатташ керексиңер деген. Кимде ким ушул дуаны уккан болсо, албетте жатташ керек деген. Демек ушул дуаны жаттап алыңыздар. Бул дуа өтө маанилүү, өзгөчө бүгүнкү күн деген сөз. Бүгүн стресс жана депрессия, ар кандай кайгы капа кыжалаттын заманында, убактысында ушул өтө көйгөйлүү дуа. Аллах Таала баарыбызды кайгыдан, кападан, кыжалаттан сактасын, жана кайгы капа кыжалаттын ордуна сүйүнүчтү, бактылуулукту жүрөгүбүзгө салсын. Жана ушул дуада айткандай, Аллах Таала Куранды жүрөгүбүздүн жазы кылып берсин, жана көкүрөгүбүздүн нуру кылып берсин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.